Ун алууга келген жарандардын көпчүлүгү район тургундары. Коронавирус өлкөдө катталган соң негизсиз башаламандык жаралып, узун кезек күтүү пайда болгон. Кырдаалды турукташтыруу максатында Фуркат Айылуу Кулатов кичи району жана Борбордук базарда ун сатыла баштады. Биринчи сорттогу ундун баасы 1350 сом. Күч түзүмдөрү эл чогулган аймакты дыккат көзөмөлдөп, аялдарды жана эркектерди бир тарапка кезекке тургузган. Буга чейин Тулпар ун комбинатында гана сатылып, ошол жерде эл топтоп атканда. Анан сырттагылар чындап айрым жерлерде жабылган болчу. Анын себеби бар. Тулпар ун комбинатынан бир кап унду 1350 сомдон алып туруп 1800-2000 сомго чейин сатып, элди дүрбөлөңгө салышкан. Ачык эле кече өзүңүздөр билесиздер, комбинатка 150 тонна ун, 350 тонна будай келди. Мына жакынкара эртебиз күн дагы 650 тонна будай, 150 тоннадан ашык ун келатат. Дал ушундай кезек менен Кулатов кичи районунда ун сатылды. Базарда 60 тонна, ал эми калган бөлүгүндө 30 тоннадан түшүрүлгөн. Кардарлардын айтымында унду шаардын дүкөндөрүнөн тапкан эмес, анткени соодагерлер бааны көтөрүп салган. Учурда алып сатуучуларсыз түз, Тулпар жана дан азыктар комбинаты сатыкка чыгарууда. Тургундар эч кандай дүрбөлөңгө түшпөй, өздүк тартип менен алып кетишүүдө. Чакырып алып атабыз орунда. Дүрбөлөңгө түшпөгүлө, ун көп экен. Бизде просто унубуз калбай калган эле. Биз жүрүп атпыз үйдө, эч ким эч нерсе менен чатабыз. Мына алдык, бир кап алдык. Ушул өзүңөр дүрбөлөңгө түшүрүп, орун чакырып албайлы. Андан көрө неме сактайлы, гигиенаны. Ушул главный. Балдардын иммунитетин, өзүнүн иммунитетин көтөрөлү. Ушул тынч болгула Кыргызстан эли. Шаардагы бардык азык-түлүк саткан түйүндөр адаттагыдай эле иштеп жатат. Кардарлардын агымы аз, массалык кезек күтүү жок. Коомчулуктагы дүрбөлөңгө жол бербөө үчүн жергиликтүү бийлик болгон күч-аракетин жумшоодо. Мына ундардын ордуна дагы азыр КАМАЗдын машинада жүктөлүп атат. Ун кегире. Азыр мыналар бүтөрү менен баягы ызычы болбой очередьти сактагыла. Продукт алдык, ошо өзү эле басында. Анча-мынча продуктларга бир 5-10 сомдон эле кошулуптур. Анан ун чындыгында ун издедик. Ун шаардагы сатылган точкаларда жок экен, анан Тулпарга бардык, ал жерде аябай массовый очередь экен. Анан башка жактан таап алдык. Калган продуктлар пока жөндү эле. Элди паника кылыштын кереги жок. Элди мен ынтымакчылыкка, паника кылбоого, ошо бири-бирине жакшы кайрымдуулук немеге чакырамын. Буюрса, кыргыз элим көп нерселер жеңип келген. Бул кубулуштарда жеңебиз. Бардык элдерге ынтымакчылыкты каалайм. Айгүл Маразакова калаанын Борбордук базарында сатуучу болуп эмгектенет. Айгүл айымдын айтымында ал бүгүн Орусия өлкөсүнөн макарон жана чайларын эски баада алган. Ата мекендик азык-түлүктүн баалары жогорулаган эмес, айрым гана чет элден келген товар бир аз көтөрүлгөн. Алдым, алар өз басында эле алдым, ошо эски баада эле сатып атам. Эски баада акция кылып беришти бүгүн. Базардагы нарктарды айтсак, базарда күрүчтөр мурдагы эле наркта сатылып атат. Ата мекендик өндүрүштүк товарлар бардыгы өз ордунда. Ал эми сырттан келген товарлар, мисалы майларды алсак, майларга бир аз гана кошулду. Анчалык көп эмес. 15 сом, 20 сом айырмасы бар мурунку алган баабыздан. Бирок биз саткан баабыз мурдагы эле наркта сатылып атат. Өпкөнү сезгентүүчү вирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн Баткендеги ири базарлар бүгүндөн тарта убактылуу чектөөгө алынды. Шаардын Борбордук, Самаркандек, Карабак, Хальмион базарлары жабылды. Өлкөнүн облустарындагы мал базарлардагы иштебей турганы белгиленген. Күнүмдүк соода түйүндөр, кичи базарлар адаттагыдай иштей берет.